$65.000 бир аз кеми болгон 5 соттук жер тилкесиндеги Полторашка плюс мансар типтүү ушул толук курулушу аякта элек жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабар YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош Өзгөн трассасы асан чектен сатыла турган ушул үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Бардык шарттары бар бул жерде, суу светтери келген, интернет кабелдери тартылган, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Бул жакта болсо подвалын жилой кылып пайдалансаңыздар болот. 3 бөлмөлүү плюс гаражы бар. Бул жакта 3 бөлмө холу бар. Анан мансартты буйруса 1 же 2 бөлмө кылып бөлүп алсаңыздар болот. Айланасы тосулган, чек аралары такталган. Мына песка блоктор менен тосулуп туруп, дарбазасы бар. Эми жүрүңүздөр, кимде ким кызыгып аткан болсо, же жер үй издеп жаткандар болсо, анда бул видеону ошолорго жөнөтүп коюңуздар. Көчө тараптан даректерин көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Учурда мен Ош Өзгөн негизги трассасынын боюнда Асан чектин өзүндө турамын. Жанагы сатыла турган үйгө сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Асан чектеги Россия нефть заправкасын жакшы билсеңиздер керек. Андан бир 150 метрдей өтсөңүздөр, мына ушул жерде мечит бар. Мечиттин астындагы ушул жол менен түз жогору чыгып бара бересиздер. Буйруса 300 метрден кийин жолугабыз. Келе жатасыздарбы? Болжол бир 300 метр жогору чыгып келе турган болсоңуздар, Орунбаев, Латиф деген ушул көчөнү көрөсүздөр. Анын артындагы ушул үй буйруса сатылат. Бул жагына дагы бир көчө, бул жагы дагы бир көчө. Эки көчөнүн кесилишкен жайында бурчта жайгашкан достор. Ыңгайлуулугу ушунда. Эми туугандар, бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай гараж. Муну бир аз ылдыйлатасыздар. Кыскасын айтканда, жеңил автоунаага ылайыкташтырылган. Подвал менен биринчи кабаттын ортолугунда заводской плиталар орун алып тур. Сейсмопоез тумбалары өтө сонун. Жакшы сапаттуу куюлган. Мына айланасы песка блоктор менен тосулган. Суга суу келет бул жерден. Таза суу бар. Үйгө чейин тартып алсаңыздар болот. Фундамент өтө сапаттуу куюлган деп ээси айтып атат. Арматуралар дагы эч аеосуз. Сапатына карап төшөлө берген экен. 15 тоннадан ашык цемент кетти дейт. Азыр эми бул жака кире албайбыз. Себеби кире бериш жерин кирпич менен тосуп коюптур. Мына ушул жерден бир катар көрсөткөнгө аракет кылалы. 3 бөлмөлүү. Жакшы. Эми ушул шатынын жардамында бул жака чыгып көрсөтөлү кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул кире бериш жери, перехожка коридору Г формасында достор. Бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар. 6 гранча. Бул жерден мансартка чыгып кете турган тепкичтен ордо кылып койсоңуздар болот. Бул жагында болсо ата-энелер уктоочу бир спальный же универсал комната кылып алсаңыздар болот. Мунусу чакан зал, конок бөлмөсү. 2 терезеси камтылган, түндүк тарапты жана чыгыш тарапты карап турат. Бул кухня же детский комната. Негизи кухняны мына ушул ылдыйкы кабатка, подвалга уюштурулган экен планында. Эми кааласаңыздар сиздер ушул жака же ылдыйга жайгаштырып аласыздар. Көчө тарапты караган терезеси, анан бул жакты караган терезеси орун алган, агайын туугандар. Так, черный потолок боло элек. Ортолукту өзүңүздөр каалагандай кылып тосуп аласыздар. Таштамайлар ташталган, карагайлар менен камтылыптыр. Бир дагы терек иштетилген эмес. Түнүкө чатыры дагы өтө сапаттуу чатыр кагылган экен достор. Көрдүңүздөр, мына темирди. Охо, темирди коюп, анын үстүнөн тумбаларды, сейсмопоездарды сонун кылып куюшкан экен буйруса. Баасын башында айтып өттүк. $65.000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Суу светтери келген. Ынтымактуу кошуналарыңыздар жашайт. Андыктан чамдаңыздар. Ушул Ош Өзгөн трассасы Асан чектен жер издегендер же жер үй издегендер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Келиңиздер, алыңыздар, сиздерге насип кылсын. Юридический жактан документтери таза. Анан варианттары бар. Жылы жаңы автоунааларга жана жерлерге алмаштыруу жолдору каралган. Албетте үстүнө үстөк акча алуу менен.
Ал жагын эми ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Содаңыздарды берсин. Орозоңуздар жеңил болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.